Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Норус турниринин алдында Элеман Нурболот уулу Талас облусунун ийгилик командасында ойнойт деген маалымат чыккан. Бирок кийин жаракатынан улам ойнобой калгандыгы белгилүү болгон. Алдыда Элеман Нурболот уулу өзү 9 май турниринде ойнойбу айтып берди. Такса поз атасың го, бут теме болду? Темирин алдырдым. Быйылкы сезондо сени оюн талаасынан көрө алабызбы? Кудай буйруса 9 майда. 9 майда, э? 9 майда кайсы команда менен контрагың бар? Эч жак менен жок, бирок ошо тартамын атам буйруса. Кайсы командадан чакыруу болсо, келишим түзүлсө, жакшылап буйруса тренировка кылып алып, жакшылап чыгайын деген ойдом. Буга чейин бутуң сынды эле мен билбей эткем. Бут сындырып алып, ошо темир койдурган. Темирди канча болду алдырганыңа? 1 жума болду алдырган. 9 майга даяр болуп калат дейби врачтар? Буйруса. Уже эмеди, 1 ай дале өзүнө восстановление болот дейт. Жакшы экен. Анан өткөндө сен ийгилик командасына ойнойт деп баягы интернет желелеринде чыгып атты эле. Ийгилик менен келишим болду эле же сүйлөшүүлөр кандай? Сүйлөшүүлөр болгон, бирок айылдан улактан кокустат болуп бутумдан темирин алдырыш керек болуп калды срочно ошо жерден. Темирин алдырдым ошо. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин оюңуздарча Элеман кайсы командада ойношу керек?